Бишкекте эркек киши көпүрөдөн секирип көз жумду. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 24-октябрда эртең менен милицияга Манас менен Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде эркек киши көпүрөдөн секирип каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Учурда ыкчам тергөө тобу териштирүү иштерин жүргүзүп, маркумдун өздүгү такталууда. Алдын ала маалымат боюнча эркек киши өз жанын кыйган. Апасы Орукчан, депутат Айдар Алиев Орусиянын абагында 12 жылдан бери күнөөсүз отурган мигрант бар экенин айтты. Орусиянын абагында кыргызстандык мигрант 12 жылдан бери күнөөсүз отурат. Бул тууралуу бүгүн 24-октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрнест Айдар Алиев билдирди. Ал жараныбызды баңгизат менен алектенет деген негизде кутум кылып кармашкан. Биринчиден ал кармалганда өтө эле жаш болчу. Экинчиден орус тилин билчү эмес экен. Тилди билбей туруп тузакка түшүп калды да. Бир кылмыш иши козголбостон 12 жылдан бери отурат. Туугандары прокуратура органдарына кайрылышкан, бирок эч кандай жооп болбоптур. Мына ушундай жарандарыбызга көмөк көрсөтүшүбүз керек. Апасы Орукчан экен. Жигиттин абалы өтө оор. Өлкөгө кайтаруубуз керек, деди Айдар Алиев. Эл өкүлү тийиштүү органдарга аны өлкөгө кайтаруу маселесин караштырууну тапшырды. Туркия Анкарадагы терактка жооп беретинде Сирия менен Ирактагы 32 объектиге сокку курду. Туркиянын авиациясы Анкарадагы теракттан кийин өлкөдө тыюу салынган Курдистан жумушчу партиясына каршы Сириянын жана Ирактын аймагында операция жүргүзүп жатат. Бул тууралуу ТРТ хабери өлкөнүн коргоо министрлигине шилтеме берип билдирди. Калкыбызга жана коопсуздук күчтөрүбүзгө багытталган террордук кол салуулардын алдын алуу үчүн 2024-жылдын 23-октябрында Сириянын жана Ирактын түндүгүндөгү террористтик объекттерге аскердик аба күчтөрү аркылуу операция жүргүзүлдү. Жалпысынан террористтерге таандык 32 объект жок кылынды. Операциялар уланат деп айтылат маалыматта. Буга чейин Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая Анкарадагы терактта Курдистан жумушчу партиясынын өкүлдөрүнүн тиешеси. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо бар болушу мүмкүн экенин айткан. 23-октябрь күнү кечинде авиацияны долбоорлоо жана модернизациялоо менен алектенген Тусас аэрокосмостук компаниясынын башкы кеңсесинин кире беришинде 2 жарылуу болчу. Алгач уна жарылып, андан соң ок атышуу орун алган. Анын кесепетинен 5 адам каза болуп, 22 киши жаракат алды. Түрк маалымат каражаттары объектиге 3 террорист кол салганын, алардын 2 жок кылганын жазышты. Лукашенко 7-чи жолу президенттик шайлоого барат. Беларустун лидери Александр Лукашенко 7-чи мөөнөткө президенттикке ат салышаарын жарыялады. Бул тууралуу ал Казанда Брикстин саммитинде орусиялык телеалып баруучу Ольга Скабаеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Беларуста президенттик шайлоо 2025-жылдын 26-январына белгиленген. Рахима Айкынбаеваны өлтүрүүгө айыпталган мурдагы күйөөсү 15 жылга абакка кесилди. Эскерте кетсек, быйыл 3-апрелде Бишкектеги Кут конушунда 34 жаштагы аял бычакталып өлтүрүлгөн. Шектүү катары анын мурдагы күйөөсү кармалган. Маркум аял 3 баланын энеси болгон. Ал 18 жашында турмушка чыгып, 22 жашынан бери 3 баласын өзү багып келе жаткан. Күйөөсү менен бир топ жыл мурда ажырашып кеткен. 1-май райондук соту билдиргендей, айыпталуучуга өкүм 22-октябрда чыккан. Ал өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылган. Ага өкүм чыкканга чейин камакта отурган 1 күнү 2 күн болуп эсептелет. Ал быйыл 4-апрелде кармалган. Ошондой эле айыпталуучу жабырлануучу тарапка 300 000 сом кенемде төлөп берүүгө милдеттендирилген. Орусиянын элчиси мигранттар маселеси жакында жөнгө салынарын айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушууда мигранттардын маселесин көтөрдү. Парламенттин басма сөз кызматы 23-октябрда кабарлагандай, Шакиев кыргызстандыктар чек арадан өтүүдө жана иштөөдө ар кандай тоскоолдукторго туш болуп жатканын айтып, буга тынчсыздануусун билдирген. Элчи Вакунов мигранттарга байланышкан маселелер жакында жөнгө салынарын белгилеген. Жолугушууда соода экономикалык маселе
маселелерди талкууланып, Шакеев эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 5 миллиард долларга жеткирүү башкы максат экенин кошумчалады. Соңку учурда Орусияда мигранттарга катаал чаралар киргизилип, көзөмөл күчөгөн. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чыгарачылар аэропортто бир нече саат кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар катталууда. Үй автомашинаны чет элдик валютага жана нак акчага сатууга тыюу салынат. Кыймылсыз мүлк жана автотранспорт боюнча бардык келишимдер мыйзамдык деңгээлде накталай эмес төлөмдөр менен улуттук валютада гана жүргүзүлөт. Мындай мыйзамдын долбоорун экономика министрлиги демилгелеп талкууга чыгарды. Министрлик болжол менен сомду бекемдеп, көмүскө экономика менен күрөшүүнү каалайт. Талкууга коюлган долбоорго ылайык долларды, еврону же башка чет элдик валютаны транзакцияларда колдонгон үчүн сатууга чыгадан сатып алуучуга да айып салынат. Ал эми мүлктү каттоодо накталай эмес түрдө төлөм жүргүзүлгөндүгү тууралуу квитанция талап кылынат. Кыргызстанда алкоголь ичип рулга отургандарга чараны катаалдатуу сунушталды. Депутат Азамат Исраиловдун айтымында мас абалында унаа башкаргандар 3 күнгө эле кармалып, ичара сүйлөшүп алып кайрадан рулга отурууда. Эл өкүлү жол кырсыгын алдын алуу үчүн мас абалында рулга отургандарга биринчи жолу 50 000 сом, экинчи жолу кармалса 70 000, үчүнчүсүндө 100 000 сом айып салууну сунуштады. Айып пулду көтөрүүгө кошуласызбы? Жол айдагандар жөнүндө. Ичип алып айдаганда кайтадан эле айдап атышат, аны бир 3 күнгө эле камап коюп атат. Бирок ошолор кайта эле эртеси айдаганда эми адамдык факторлор болуп атат, сүйлөшүп чечип чыгып кетип атышат да. Балким ушуну бир караштырып көрсөңүздөр, бир адам балким чөнтөгүнө урап турбуз, бир штрафты көбүрөөк коюп турупчу, бир 50 000 эле дагы айдаса ичип алып, анда дагы экинчи жол түшкөндө бир 70 000 100 000 ушунтип өсө турган кылып коюп койсок жакшы болмок да, бир ушуну караштырып койсоңуздар. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Анкарада болгон терактыны кескин айыптайт. Ведомство анда каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстан боордош Туркияны терроризмге каршы күрөштө колдой турганын белгиледи. Соңку маалыматтар боюнча Тусас корпорациясындагы жартырууда 5 адам каза болуп, 22си жабыркаган. Кол салгандардын экөө жок кылынганы маалым. Каза болгондордун, жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Жөргөмүш кишинин айынан айдоочуга айып салынды. Видео Жалал Абад шаарында тартылган. Жүргүнчүнүн ээн баштыгы үчүн айдоочуга 16 000 сом айып салынып, унаасы айып короого коюлган.